келин кайнене мамилеси кандай болгон, кандай баа берилген? Азыркы келиндерде ошондой мурдагыдай кыйынчылык жок, Кудайга шүгүр. Кайнене келиндин ортосунда келишпестиктер болот, бирок баарын муну убакыт жеңет да. Азыр көбүнөсү мына кыздарды карасам, жалгыз балага, анан үйдө калган кичүү балага турмушка чыгуудан көп нерсе баш тартып, ошол жагын көбүрөөк карашат да жаш кыз. Кичине баланы, жалгыз баланы эме кылган бул жеңил ойлук деп ойлойм да. Үй жумушчу катары кабыл алынган келиндер дагы бар экен да. Эми бул албетте болушу мүмкүн, бирок аз ченде да. Анан чындыгында үй жумушчу катарында кабыл албаш керек. Эми ал да инсан да, ошол үйгө жарыгы тийип, бала тарбиялап, ошонун жеңилин жерден оорун колдоно алып турган мезгилде күйөөсү болобу, кайненеси болобу кош көңүл болуш керек. Сиздин алгачкы келин болуп келгендин күнүңүз эсиңиздеби? Бизде деле үйдө ылдый болгон, бирок баарын убакыт дарылайт, убакыт жеңет дегендей сабырдуулук менен жеңип келдик.